Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Биз номер 24 Базарбай Жээнәлиев атындагы орто мектебинин жалпы мугалимдер жамааты сиздер менен кезектеги тема жөнүндө баарлашалы деп чечтик. Бүгүнкү темабыз биз зордук зомбулукка каршыбыз. Алгач сиздер менен бала тарбиялоо жөнүндө азын-оолак кеп кылсак. Адамдын бала кездеги кыялы, алган тарбиясы анын инсан катары калыптанышына таасир этет. Ошондуктан элибизде баланы жашынан карма деген сөз бар эмеспи? Ыйык китепте колдонулган тарбиялоо деген сөз жазалоо деген эле маанини тунутпайт. Тарбиялоо өз ичине акыл-насаат айтууну, үйрөтүүнү, оңдоп түзөөнү да камтыйт. Ал катаалдык менен уруп сабоону, урушуп тилдөөнү билдирбейт. Тилекке каршы азыркы мезгилде тарбиялайм деп жаш балдарыбызды ур-токмокко алып, зордук көрсөтүп, аларды психикалык, физиологиялык жактан жабыркаткан учурлар көбөйүүдө. Зомбулук балдардын тагдырына балта чабат. Зордук зомбулукка туш болгон бала өмүр бою ичине нааразычылык сезимдерин топтой берет. Аракка берилип, кылмыштуу дүйнөгө аралашып кеткен учурлар көп кездешет. Анткени алар мындай жүрүм-туруму менен коомдон өч алгысы келет. Аларда эмнеге башкалардын балалыгы жакшы болгон, эмнеге меники зомбулукта өткөн деген сезим бар. Ошентип алар коомдон өч алгысы келет. Кылмышкерлер, араккечтер, баңгилер чоңоет. Эгерде алар бой жетип турмуш курса, ажырашуулар болушу мүмкүн. Анткени балдар бири-бири менен туура сүйлөшкөндө, мамиле түзгөндү билбей, алар үчүн уруп сабоо, кыйкыруу, жаман сөз айтуу көнүмүш адат болуп, тынч жашоону элестете албай калышат. Коомдогу көп бактысыз адамдардын катмарын балалык кезде зомбулук көргөндөр түзөт. Өзүнө өзү ишенбеген, бактысыз, нааразы адамдар көбөйүп, психологиялык гана эмес, физиологиялык да оорулар пайда болот. Негизинен балдарын жакшы тарбиялап өстүргөн ата-энелер аларды балам деп айтууга акысы бар. Ал эми балдарына кайдыгер мамиле жасаган адамдардын мындай деп айтышы эч ылайыктуу болбойт. Балдар биздин келечегибиз деп айтып келебиз. Чындыгында элдин келечеги жакшы таалим тарбия көргөн, элдик маданиятын жакшы билген жаштары. Келечегин аманат мурас кылып калтыруу үчүн жакшы муун тарбиялай албаган элдин келечеги жок. Жаш муундардын тарбияланышындагы эң негизги милдет ата-энелердин мойнунда. Урматтуу ата-энелер, андыктан ар бир ата-эне зордук зомбулуксуз балдарын жакшы тарбиялоо менен калкына жакшы мүчө кошот. Урматтуу ата-энелер, биз сиздерге ишенебиз. Сиздер биздин сүйүктүү окуучуларыбызды үйдөн колдоп, аларга мээрим төгүп, башынан сылап, эркелетип, сырдашып, кеп кеңешиңиздерди берип, аларга аяр мамиле жасап жатасыздар деп ишенебиз. Сиздерге сабырдуулук каалап, үйүңүздөргө тынчтык, береке тилейбиз. Балдар биздин келечегибиз. Сиздерди урматтап, мугалимдер жамааты